Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Көкбөрү жаңылыктарын айтып берүүнү улантабыз. Сарыөзөн командасынын учуу кур эмес. Бул чыгарылышта командага улуттук кураманын кайсы оюнчусу келди деген суроого жооп беребиз. Ошондой эле достук дагы кайсы оюнчулар менен келишим түздү. Алдыңкы мүнөттөрдө биле аласыздар. Андыктан видеону аягына чейин көрүп коюңуздар. Көкбөрү боюнча Кыргызстан курама командасынын оюнчусу Нурдин Болотбеков Сарыөзөндүн катарына кошулду. Жаңы сезондо оюнчуну чүй намысынан көрөбүз. Нурдин Болотбеков бул чечими тууралуу төмөнкү пикирин айтты. Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Мени чынын айтканда бир нече клуб контрактка чакырып жатышат. Бирок Сарыөзөндө ойноо менин кыялым эле. Сарыөзөндө быйыл мен курактуу балдар басымдуу болгондуктан бирге болууну чечтим деди. Белгилей кетсек, Нурдин Болотбеков 2022-жылы Алато командасында ойноп, клубтун негизги жекеме-жекедеги оюнчусу болгон. Өз ысымын оюнчу 2021-жылы көрөрмандарга тааныткан. Ал сезондо Улакчы Бишкектин Көкжал командасында ойногон. Президенттин кубогунда 1-лигада Көкжалды чемпион кылганга зор салымын кошкон. Өзү турнирдин мыктыс оюнчусу аталган. 2022-жылы Түркияда өткөн көчмөндөр оюндарында улуттук курамага кирип, финалда биздин курам Казакстанды 5-0 айырмасында утуп алган. Буга чейин маалым болгондой, Сарыөзөн командасы демөөрчү маселесинен улам бир топ оюнчулары командадан кеткен. Нурдин Болотбеков келгенден кийин командадан Кубантай кетеби деген суроо. Сиздердин оюңуздарча, Кубантай каяка кетиши мүмкүн? Достук командасы жаңы сезонго карата күчтөнүүнү улантып жатат. Кече чабуучу Султан Русланов командага өткөнүн айтса, Ош облусунун командасы бүгүн дагы жаңы оюнчулар менен тааныштырды. Достук командасы курамын жаңы оюнчу, жарым коргоочу Эмирлан Жеңишбеков менен толуктайт. Эмирлан былтыр Достук командасынан өз карьерасын жыйынтыктап 2022-жылы Сарыөзөн командасында оюн көргөзгөн. 2023 кайрадан Достукка кайтып келди. Ийгилип каалап кетебиз. Азырынча кайсы аргымак менен оюн таласына чыгары белгисиз. Эскерте кетсек, буга чейин кулунду аргымагы менен мыкты оюндарды көргөзгөн. Эсиңиздерде болсо 2021-жылы Ноорус турниринде ынтымак менен Достук финалда кезгелип, Таластын командасы Булиттер сериясында жеңишке жеткен. Чечүүчү Булитти Достуктан дал ушул оюнчу киргизбей калган. Сарыөзөн командасынын коргоочусу Нурбек Юсупов Достук командасына өттү. Белгилей кетсек, Нурбек Юсупов буга чейин Достук командасында дагы ойноп кеткен. Талас облусунда өтүүчү 2023-жылындагы район аралык мелдештин биринчи туру башталды. Бүгүн 24-январ күнү турнирди Карабура району өткөрүп жатат. 31-январ Бакаята районунда, 7-февралда Талас районунда, 14-февралда Манас районунда оюн болот. Акыркы Манас районунда өткөн турнирден кийин ынтымак командасынын курамы түзүлөт. Бүгүнкү райондор аралык оюндардын жыйынтыгы. Чоңдор арасында Карабура алгачкы оюнда Бакаятаны 2-0 эсебинде утуп алса, Талас району Манасты 8-0 эсебинде утуп алды. Коло медаль үчүн болгон беттеште Бакаята Манас району утуп алды. Ал эми финалдык оюнда Талас Карабурадан күчтүү болуп чыкты.